Аскердик мөөнөтүн өтөп жатып жоголуп кеткен казакстандык жоокердин сөөгү 1,5 айдан кийин Кыргызстандан табылды. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Жамбыл облусундагы Андас Баатыр чек ара бөлүгүндө кызмат өтөгөн 18 жаштагы Улукбек Бердишев 2 марттан бери дайынсыз болуп жаткан. Казакстанда издөө иштери натыйжа берген эмес. 2 күн мурун Кыргызстанда койчу солдаттык форманы таап алган. Көп өтпөй жоокердин сөөгү табылып, туугандар аркылуу ким экени такталган. Агенттиктин жазганына караганда, баланын атасы уулу 2-3 күндө бир чалып сүйлөшүп турганын, ошондо дайыма акча сурап келгенин айтып берген. Бишкектин Свердлов райондук милициясы 10 апрелде президент менен байланышы бар экенин айткан адам алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Анын сүрөтүн да таратты. Маалыматка караганда милицияга Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, чала тааныш жаранга чара көрүүнү суранган. Шектөө президент менен түздөн-түз байланышы бар экенин айтканын, башкаладагы Сары Өзөн базарынан чоң жер тилкесин алып берүүнү убада кылып, 44.000 акш доллар алганын, бирок качып жүргөнүн маалымдаган. Факты боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары 1992 жылы туулган жаран кармалган. Ал камактагы активист Мелис Аспековдун иниси Азамат Аспеков экени белгилүү болду. Мелис Аспеков 2021 жылдын январында ал Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250.000 акш долларын талап кылган деген шек менен кармалган. Алгач ага карата жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, май айында алдамчылык беренеси да кошулган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык 10 апрелде Токтогул шаардык кеңешине шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн 35,76% катышты. Анда Ата журт Кыргызстан 18,47%, Тынчтык 15,74%, Ынтымак 15,05%, Бирге вместе 13,43%, Мекен ынтымагы 12,70%, Ишеним 11,80%, Ал эми Эл үмүтү партиясы 11,60% добуш алды. Таш көмүр шаардык кеңешине шайлоодо 3 партия катышып, добуш берүүчүлөрдүн 30,95% келди. Анда жаштар 45,35%, Ата журт Кыргызстан 38,50% жана Ынтымак партиясы 14,62% добуш топтоду. Баарына каршылар 1%га жакын болду. Жекшембиде Токтогул менен Таш көмүрдөн сырткары Кара Балта шаардык, ошондой эле Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарындагы 13 айылдык кеңешине шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы 10 апрелде Чүй облусуна караштуу Кара Балта шаардык кеңешине шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык шайлоочулардын 35,28% катышты жана 6 партия ат салышты. БШКнын маалыматына ылайык Ишеним партиясы 23,66% добуш менен алдыга чыкты. Андан кийинки орунду Күчтүү коом партиясы 19,73% добуш менен ээледи. Социал-демократтар 3-чү болду. Кара Балтадагы Иман Нуру 14,26%, Алиас 13,99%, Эламан партиясы 9,09% добуш топтоду. Кыргызстандын чек ара кызматы 11 апрелде түнкү саат 12ден тартып Казакстан чек арасындагы жүргүнчүлөргө чектөөлөрдү жойгонун билдирди. Чек арадан өткөндө эки тараптан тең жарандардан ПЦР тести жана COVID-19га каршы эмдөөнүн ревакцинациялоонун толук курсунан өткөнүн тастыктаган документи, паспорту талап кылынат. Өткөн аптада Казакстандагы коронавирустун жайылышын алдын алуу боюнча мекемелер аралык комиссия 11 апрелден тартып чек ара бекеттериндеги чектөөлөрдү алуу тууралуу чечим чыгарган. Анын алдында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефондон сүйлөшкөндө чек арадан өтүү тартибин жеңилдетүүнү өтүнгөн. Токаев бул боюнча тиешелүү органдарга тапшырма бере турганын айткан. Австриянын канцлери Карл Нехаммер дүйшөмбүдө 11 апрелде Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугат. Ал Орусия 24 февралда Украинага бастырып киргенден бери Москвага барган биринчи европалык лидер болуп калмакчы. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Австриянын канцлеринин келерин бышыктады. Нехаммер сапарынын алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орусия менен Украинанын сүйлөшүүлөрү жана Украинадагы аскердик кылмыштарга байланыштуу маселе
көтөрөрүн билдирди. Ал Твиттердеги баракчасына гуманитардык коридорлор, ок атууну токтотуу жана аскердик кылмыштарды толук иликтөө керек деп жазды. Ал ишембиде Киевде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугуп, Орусиянын агрессиясын токтотуу, саясий жана гуманитардык жардам көрсөтүүнү талкуулаган.